Мынакей кыздар, биздин сарафаныбыздын жакасы мындай кеңдикте болду. Бул жерден эми азыр тегишке чыгып кетсе, бул да кыйнап өйдөгө көтөрүлөт элки жака. Бул жак биздин материалыбыздын оң жагы, а бул жак терс жагы. Бул спинкасы, аркасы. Бул алды жагы. Биз биринчи очередте желкени тигип алабыз. Желкени тиккенден кийин бир сыра примерка кылып көрөбүз. Үстүбүзгө кийип, колтугу кандай болду, сөзсүз түрдө мындай көйнөктөрдү тигерде примерка кылып көрүшүбүз керек. Мына бизде мындай жака болот. Мындай. Бул эми чоң аялдарга болгон үчүн ичинен кофта кийет, же водолазка кийет. Ошон үчүн бизде жакасы жайыгыраак болду. Өтө кысык тура турган болбой калат. Биз өзү мындай калың материалдарды тигип атканда сөзсүз түрдө могу тигиштерин отдельно оверлокко салышыбыз керек. Мону анан биз бул жака ачып үтүктөсөк жакшыраак болот. Калың кылып бир тарапка бүктөп койсок, бул бир аз грубыйраак болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз мына желкедеги тигиштерди, колтуктагы тигиштерди мынтип туруп, оверлокту эки жака бөлөк-бөлөк оңунан берип туруп, анан кийин бастырып үтүктөп койсок жакшы болот. Мынакей желкелерин оверлок менен бир сыра обработка кылып алдык. Өзү калың кийимдерде сөзсүз түрдө оверлокту берип туруп, анан эки жака ачып туруп үтүктөп алышыбыз керек. Азыр боковой тигиштерин дагы оверлокко берип алып, анан кийин бириктиребиз. Бизде бул сарафаныбыздын этегинин эни 150. Канча ээн болгон болсо материалда, 1,5 метр болгон материалдын эни. Ошол бойдон гана калды этек жагы. Материалдын энине тийген жокпуз. Болгон кеңдикти тиктик. Азыр боковой тигиштерине үтүк берип алабыз, анан жеңи менен жакасын обработка кылабыз. Биз жакабызга аптачка кылышыбыз керек болот. Мындай өзүнүн материалынан. Биз бул материалдан дагы бүгүп тигип койгонго болбойт. Себеби бул жиптери чубалана турган материал. Анан бизде жанагы эни 1,5, узундугу 1,20 болгон материалыбыздан жеңине, көйнөктүн энине баарына чыгарып бычып салсак, бизде ушунча эле материал ашып калыптыр. Бул өтө экономичный фасон. Азыр мен ушул фасонго ылайыкташтырып, мойнуна мен эптеп эми ушул бар жерден аптачка бычышым керек. Биз бул аптачка бычып атканда, биз аптачканы сөзсүз мына көйнөгүбүздүн жакасы кандай оюлган болсо, ошентип тоголок оюп бычышыбыз керек. Себеби биз бул жерге түп-түз эле материалды мындайдан бастырып, жабыштырып тигемдей турган болсок, анда түрүлүп калат. Мойындун мына оюндусу кандай тегерек болуп оюлуп турган болсо, аптачкабыз дагы ошондой болуп оюлуш керек. Азыр мен мына жерден 5 сантиметр, мына 5 сантиметр мына оюлган жаканын оюндусунан бул жака 5 сантиметр ашып турушун каалап атам. Ошондо тигишке кирип кетет, андан аз эле калат. Расчетун алышым керек. Мындай келип атат. Демек, мына жерге чейин менде 5 сантиметрге ылайык кыйкынды материал бар экен. Ушул жерди мен аптачка кылып чыгарам. Биз ошо аптачканы бычатканда, мына кофтанын мына ички алдыңкы полочкасынын ички оюлган жери мына жерде кетип атат. Мен азыр муну дагы белгилеп кетейин. Биз ушу менен бириктирип тигебиз да. Ар кандай жакага, ар кандай размерде аптачка коюлат. Ошон үчүн ар бир аптачканы өзүнүн убакыт сааты келгенде гана бычпасак, эрте быча албайбыз муну. Мынакей, мен мынтип жаканын ордун тегеректетип белгилеп алдым. Эми мага канчалык деңгээлде аптачка керек. Мен ошону мындай кылып туруп, азыр мына иш жагы мына жерде болуп атат. Мына жерден мага бир 5 сантиметр керектей турган болсо, как раз мына жерге туура келет экен. Ушу менен биздин материалыбыз дагы түгөнүп калат экен. Башка материал калбаптыр. Мына ошентип бизде алды жак аптачкабыз даяр болду. Өзү аптачкага дублеринден жабыштырып, үтүктөп, катуу кылып алсак, жакасы сыртка чыгып кетпей турган болуп калат. Кээде байкасаңыздар, көйнөктүн ушул аптачкалары дублерин коюлбай калса, сыртка чыга берет. Мынакей биздин алдыңкы аптачкабыз даяр болду. Биз азыр буга дублеринден жабыштырып даярдайбыз.
мына материал калыптыр бизде. Артына аптачка бычканга кыйгачынан кылып деле чыгарса боло берет. Мунун эч кандай коркунучу жок. Кыйгач болсо деле эптеп аптачка бычса болот. Мына ушинтип биз арткы аптачканы да бычып алдык. Алдыңкы аптачканы да бычып алдык. Биз бул аптачканы бири-бири менен мынтип беттештиребиз. Бирок бул жерде бизде кыскараак болуп калат экен. Эчтеке болбойт бул. Биз баары бир мына желкедеги тигишке бастырып тигебиз. Биз мына капталдагы боковой тигишти сөзсүз түрдө ачып туруп бастырып үтүктөп алышыбыз керек. Эгерде жука материалдан тиге турган болсок, анда биз аркага каратып бастырып койсок болот. Биз желкелерин дагы мынтип бастырып үтүктөп алдык, желкедеги тигиштерди дагы. Эми бизде этегин оверлокко салып, жакасынын аптачкасын тиксек, жеңин тиксек бүтөт. Мынакей биз эми буларды бири-бирине мындай кылып беттештирип улап чыгабыз. Ушул эки жерди бири-бирине улайбыз дагы, анан жаккага жабыштырып чыгабыз. Биз мына аптачканы тигерде ар бирин мына жерлерин бөлөк-бөлөк оверлокко салышыбыз керек. Себеби эки жактыкын улап туруп анан кийин бир тарапка кайрый турган болсок, өтө калың болуп калат. Ошон үчүн биз мындай кылып оверлокту бул жагына бир бөлөк, бул жагына бөлөк салып алдык. Бул жагы болсо ичине карап тигиле турган жагы. Мынакей биз аптачканы мынтип жабыштырып алдык. Эми биз муну мынтип эле ошол бойдон бүктөп тигип кое турган болсок, бул жерибиз татышып калат. Ошон үчүн мына жерде азыр мындай кылып туруп кыркып чыгабыз. Мынакей айландырып кыркып алдык. Эми биз ушул жерди бул жакка бастырып туруп, мына материалдын бүктөлгөн жагын, мынакей мына тигилген жакты биз мына аптачкадагы флизелин бар жакка мындагы бастырабыз дагы. Мына жерден 0,1 строчка берип чыгабыз. 0,1 строчка бергенден кийин бул материалды бияка карап бүктөгөндө биздин строчкабыз ичинде калат. Азыр строчканы беребиз, анан кийин дагы көрсөтөм. Мына дагы бир жолу айтып кетейин. Мына бул аптачка, ушул аптачка мына жаккага жабыштырылып турат. Мына бул жактары мына желкедеги тигиш. Муну биз бияка тигерде, мынтип айлантырып тигерде, биринчи мына ичиндеги көрүнүп турган уланган жерин биз мына аптачка жакка бүктөйбүз. Мындай бастырып аптачка жакка бүктөйбүз дагы, ушул аптачка жакты бир строчка берип тигип чыгабыз. Мына жерде дагы баягы көрсөтүп кетейин. Мына жердеги жанагы эки аптачканын уланган жерин сөзсүз түрдө эки жакка ачып алып туруп, анан кийин тигебиз. Бул жакты дагы ачабыз, бул жакты дагы ачабыз. Болбосо калың материалдардыкы калың болуп калат. Ушул жерден бияка карайбыз дагы. Мына кыска жактан, көйнөктүн материалынан эмес, аптачканын материалынан строчка беребиз. Бизде 0,1 строчка, 0,5 строчка деген нерселер тигиштин ошол строчкалары түрлөрү ушундай жерлерге аябай керек болот. Ошон үчүн түз тигишиңерди сөзсүз оңдогула деп айтам. Бул калың кийимдерде түз тигиштин кыйшак-мыйшак тигилгени билинбейт. Бирок жука кийимдерде, яркий кийимдерде көрүнүп калат. Бул жерде азыр шахматный болгон үчүн тем более эч нерсе билинбейт. Мен дагы 0,5 строчка дагы берип чыгам, себеби бул жердеги тигиш эмди болгон үчүн эки катар тигиш берип чыгам. Мынакей мен мындай кылып эки катар строчка берип чыктым. Мына бул жанагы тигиш бул жакка карап жатып калды. Эми муну мен мындай кылып ичине каратып бүктөйм. Бирок сыртына тигиш бербейм, себеби бул жанагындай модный сырт жакка кие турган жакшынакай көйнөк болуп аткан үчүн мен бул сырт жагына тигиш бербейм. Бул тигиш биздин качествобузду бузат. Но сырт жакка берилген тигиш, мына жерге берилген, бул обычный үйдө кийген, мындай
жөнөкөй повседневный көйнөктөргө кийип койсо боло берет, штапелдерге тартышып калбасын деп. А так жакшынакай модный кийимдерге бул жерге тигиш койбош керек. Мынакей. Ошондо бизде мындай ичинде ушул бойдон кала берет. Муну биз жабыштырбай эле үтүктөп койсок дагы болот. Кааласак бири эки жеринен мындай закрепка берип бастырып койсок дагы болот. Сөзсүз түрдө мына желке жактан мындай кылып тигиш берип, закрепка берип койсок, мына желкедеги жанагы мына жери уланган жери жабышып калат ушул жерге. Бастырып кийип койсок болот ушул жерди. Чтобы кийгенде ачылып, сыртка чыгып калбас үчүн ушул жерди бастырып кийип койсок болот. Бастырып тигерде желкенин тигишинин ортосу материалдар уланган жеринин үстүнөн бастырып тигсек жакшы болот. Мына бастырып тигип койдук бул жерин. Желкебизди бастырып тигип койдук. Эгерде ушундай тигиштер ачылып калат деген коркунуч болсо, мына жердин ичине паутинка деген атайын клей бар. Ошо клейди жабыштырып үтүктөп койсоңор дагы болот. Мынакей биздин жакабыз ушинтип даяр болду. Бул жерге кааласак мындай этикетке бастырып койсок аркага ачылып кетпейт. Бизде ушундай жакаларды обработка кылып кийерде мындай ачылып кала турган болсо, эгер ачылып калат, көрүнүп калат деген коркунуч болсо, бир сыйра мындай кылып кырын чыгарып бастырып үтүктөп алып, мындай үтүктөп алдык. Бирок кийгенде мындай мешайт этип ачылып калат деген коркунуч болсо, эгер бизде атай ушундай жерлерди жабыштырып кое турган мындай паутинка деген клей бар. Бул клей муну үстүнө бастырып жабыштырып үтүктөгөнгө болбойт. Муну эки материалдын ортосуна тигип, эки материалдын ортосуна киргизип туруп, анан кийин үтүктөш керек. Болбосо бул клей эрип кетет дагы, үтүктүн астын булгап коет, жабышып калат үтүккө. Буга мына мисалы биз мындай кылып туруп, мына ачылып кетпес үчүн гана ушинтип туруп мындай чекесине бастырып койсок, бизге жардамчы тигиш болуп эсептелип калат бул. Мынакей биздин могу аптачкабыз жабышып калды. Уже бияка ачылбайт, бул жагына да билинбейт. Эми бул бетин биз эми өзүбүзгө үйгө тиккен үчүн биз буга этикетке кадабайбыз да. Этикетке кадай турган болсок, мына артынан да алып туруп этикетке кадап туруп тигишке закрепка берип койсок болот. Бирок баягы үйдө өзүбүзгө тиккен үчүн андай нерсе кылбай коебуз. Ошон үчүн бул жерде ачылып калат деген коркунуч болушу мүмкүн. Бул мыжып, өтө эзгилеп, жууп салмайынча оңой менен чыгып кетпейт. Пальтолордун этектерин көбүнчө ушундай паутинкалар менен эле жабыштырып коет. Мына биздин жакабыз бүттү. Мына ушинтип биздин жакабыз бүттү. Бул жер эч кандай ачык жок. Желке жактары мындай тигилди. Мына аркасы, аптачкаларыбыз ушинтип бастырылып тигилди. Бизде эми жеңи менен этеги калды. Жеңин дагы азыр аверлокко салып бүгүп койсок, этегин дагы аверлокко салып азыр бүгөбүз. Мынакей биз этегибизди дагы аверлок бердик. Аверлок менен тигип, андан кийин этегибизди бүгүп тигип алдык. Эми бастырып үтүктөп коебуз. Мынакей биздин сарафаныбыз бүттү. Бирок бизде мына жеңибизге очередь келди. Бул жерге мен материал кошоюн дедим эле, бирок бул жерге ылайык материал чыкпай калды. Ошон үчүн азыр примерка кылып көрөбүз. Эгер туура келсе, балким өзүн кайра дагы бүккөнгө туура келет. Чекесин бүгүп, айласын табабыз. Мынакей биз жеңибизди мындай эле кылып обработка кылып койдук. Аверлок бердик дагы, ичине кайрып эле бүктүп, мындай кылып бүтүп койдук. Мына ушинтип биздин сарафаныбыз бүттү. Мына муну биз ушундай көйнөк кылып тиксек дагы болот. Жеңил жука материалдардан өтө жакшынакай көйнөк болот. Белине да алып ремен байлап койсок дагы сонун болот. Өзүңүздөргө тигип кийсеңиздер болот жазгы фасонгу.